Саламатсыңарбы? 11 класстын окуучулары. Саламатчылык билими. Маанайыңар жакшыбы? Мен силердин жазганыңарды көрүп абдан кубанычтамын. Эгер маанайыңар жакшы болсо, сабагыбызды баштайлы элдер. Так, анда балдар бир аз өткөн теманы кайталап өтөйлү. Үйгө тапшырма эмне берилген эле? Өткөн сабакта стиль жана стилистика деген теманы өттүк эле. Кептин стилдери кандай стилдерге бөлүнөт? Ошол боюнча сөз кылганбыз. Андан тышкары мен силерге үйгө тапшырма кептин бир стили диалог, эки адамдын сүйлөшүүсү деп бергем. Диалогду мага эки окуучу гана жөнөттү. Үй тапшырманы Элдибаев Арген жана Темирбаева Бермет. Калган окуучулар 11А жана 11В класстын окуучулары үй тапшырманы мага жөнөткөн жоксуңар. Мен силерге айткам, почтадан жөнөтсөңөр болот. Барыңар билесиңер. Мурунку 4-чейректе мага жөнөтүп аткансыңар. Демек өткөнкү сабак боюнча, үй тапшырма боюнча мен Арген менен Берметке гана баа коем. Калгандарыңарга 2 деген баа. Я класс боюнча тапшырмаларды текшерип чыктым, аткарыпсыңар. Бирин-серин кирбегендер бар экен балдар. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн сабагыбыз кыргыз тили. Сабагыбыздын темасы көркөм стиль. Демек, биз стиль жана стилистиканы өтүп атканда, стилдин ар кандай түрлөрүн билип кетишибиз керек экен. Көркөм стиль, публицистикалык стиль деген стилдерди, сүйлөшүү стиль, расмий иштиктүү стиль. Ошо стилдердин бири көркөм стиль бүгүнкү биздин темабыз. Сабагыбыздын максаты көркөм стиль боюнча маалымат аласыңар. Көркөм стиль образдуулук, эмоциялуулук, экспрессиялуулук касиеттерге ээ экендигин жана көркөм чыгармаларга мүнөздүү болушу менен функционалдык стилдердин ичинде өзгөчө мааниге ээ экендигин билесиңер. Тема аркылуу кыялданып, эске сактооңор, сөз байлыгыңар калыптанат. Анда бүгүнкү сабагыбызды түшүндүрүп баштайм балдар. Көркөм стиль образдуулук, эмоциялуулук, экспрессиялуулук касиеттерге ээ экендиги жана көркөм чыгармаларга мүнөздүү болушу менен функционалдык стилдердин ичинде өзгөчө мааниге ээ. Демек, көркөм стиль колдонуп атканда биз кандайдыр бир эмоциябыз менен, кандайдыр бир экспрессиябыз, өзүбүздүн кандайдыр маанайыбызды көрсөткөн сүйлөө речибиз бул көркөм стилге кирет экен. Көркөм чыгармаларга кирген ыр аңгеме, поэма, повесть, романдарды жазганга көркөм стиль пайдаланылат. Анын максаты окуучуларга жана угуучуларга таасир кылуу. Ал үчүн акын жазуучулар белгилүү бир образды сөз аркылуу сүрөттөп, диалектизм, архаизм, неологизм, идиома, эпитет, макал-лакап жана фразеологизмдерди кеңири колдонушат. Мисалы, дүйнөдө бир чырак бар дайым күйгөн, майы жок, билиги жок илгертеден деп бул көркөм ыр берилген бул жерде. Бул көркөм ыр эмнеге кирет? Көркөм стилге кирет экен. Демек, балдар карагыла, дагы бир сыйра кайталап кетсек, көркөм чыгармалар, ыр, аңгеме, поэма, повесть, романдар бул көркөм стилде пайдаланылат экен. Демек, ал жерде эмне үчүн акыл жазуучулар кандайдыр бир образды көрсөтүү үчүн, аны сүрөттөө үчүн
диалектизм, архаизм, эпитет, макал-лакап, фразеологизмдер көп колдонулат экен көркөм стилде. Эми орусчасын түшүндүрүп кетсем, силерге бир аз которуп беришим керек. Көркөм стиль – бул литературно-художественный стиль. Это функциональный стиль речи, который применяется в художественной литературе. Этот стиль воздействует на воображение и чувства читателя, передает мысли и чувства автора, использует все богатство лексики, возможности разных стилей, характеризуется образностью, эмоциональностью речи. На бул жерде орус жазуучулар 19-кылымдын орус жазуучулары жана акындары берилген экен. Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов булардын баары өзүнүн ойлорун, өзүнүн чыгармаларын окуучуларга жакшы жеткириш үчүн көркөм стилди колдонушуп келген. Көркөм стиль балдар. Бул көркөм стиль аркылуу байланыштуу кеп өстүрүлөт экен. Колдонулуш чөйрөсү. Кайсы жерде колдонот экенбиз көркөм стилди? Кептин берилиш өзгөчөлүгү, образдуулукту, кандайдыр бир образды ачуу үчүн адамдар сүйлөп атканда көркөм стиль колдонот. Элестетүү, воображение, таасирдүү, кандайдыр бир таасир берип атканда, эмоционалдуу, бул сөздөрдүн баарынын маанисин түшүнөсүңөр. Андан тышкары да кайсы колдонулуш милдеттери бар экен. Мындай тил каражаттары да бар экен. Лексикалык, синтаксистик, морфологиялык бөлүмдөргө көркөм стиль колдонулуп кетет экен. Бул жерде эгер кыргызчасын жакшы түшүнө албай жатсаңар, мен орусчасын дагы айтып кетейин. Стиль речи, художественный стиль речи, сфера общения словесно, художественное творчество, цель общения, воздействовать с помощью созданных образов на чувства и мысли читателей. Мына бир азыр кыргызчасын деле айтып кеттим. Кандайдыр бир образды эмоционалдуу жактан, көркөм жагынан ачып берүүдө бул көркөм стиль колдонулат экен. Набор языковых средств, все языковые средства, формы, жанры языковых средств, трагедия, комедия, драма, роман, новелла, повесть, рассказ, стихотворение, басня, поэма, романс. Бул ар кандай тилдин түрлөрүнө кирип кетет экен. Көркөм стиль ушул драмада, комедияда, бардык ушул көркөм чыгармалардын баарында колдонулуп кетет экен. Основные стилевые черты: образность, конкретность, эмоциональность, оценочный характер речи. Демек, бул көркөм стиль ар кандай бөлүктөргө бөлүнүп кетет экен. Адамдардын кандайдыр бир образын ачып берүү үчүн жазуучулар жана акындар ушул стилди колдонушат. Мына баягы айтып кеткендей балдар, көркөм стиль эң биринчи айтып кеттик, акындар, жазуучулар колдонулат. Андан тышкары көркөм стиль эмнеге бөлүнүп кетет деп айттык? Ырларга, мынакей көркөм ырларга бөлүнүп кетет. Могу жерде романдарга, поэмаларга, повесттерге бөлүнүп кетет экен. Мынакей Алыкул Осмонов өзүнүн ырларында кандайдыр бир эл жөнүндө айтып атканда көркөм стилде колдонуп, тагдырда элим жаңы күндөрдү ачат, таалайын жаңы ачылган гүлдөр басат, бактынын асманына өтүш үчүн кыргызым кыяны ашып бара жатат деп өзүнүн ырларында Алыкул Осмонов кыргыздын кандайдыр бир жашоосунун кызыктуулугун, көркөмдүгүн, кооздугун көрсөтүп айтып жүргөн. Андан тышкары мынакей кайсы бир чыгарманы албайлы, мынакей бул жерде Чыңгыз Айтматовдун повесттери жүрөт, романдары жүрөт. Бул жерде көркөм стилге кирет экен. Демек, поэмалар жана чыгармалар, көркөм чыгармалар, романдар, повесттер бул көркөм стилдин бир түрү болуп эсептелинип кетет.
Кийинки көркөм стилге кирген түрдүн бири бул макал лакаптар деп айтып кеттик. Макал лакаптар, кандайдыр бир цитаталар, учкул ойлор, учкул сөздөр кирип кетет. Китеп улуу ойлордун жана акылдын жыйындысы. Бул учкул сөз болуп кетет. Баатыр туулса эл ырысы, жамгыр жааса жер ырысы. Бул макал. Демек бул дагы көркөм стилдин бир түрлөрү болуп кетет. Андан тышкары көркөм стилдер табышмактарда көп колдонулат. Табышмактарда көркөм стилдин бир түрүнө кирип кетет. Мейли оку оңунан, мейли оку соңунан, тынбай келчү кайсы дам тамактардын баарынан деген табышмак бар экен балдар. Эми бир сыйра өзүңөр могу табышмакты окуп, бул табышмактын жандырмасы кайсы экен ким билет? Окугула. Мейли оку оңунан, мейли оку соңунан, тынбай келчү кайсы дам тамактарын баарынан. Демек оңунан да, солунан дагы окусуңар кайсы сөз чыгып келип атат экен бул табышмакта балдар? Жандырмагын ким айтып коет? Активдүү иштейбиз. Мени угуп атасыңарбы? Нан Нуркыз, Азаматсын Нуркыз. Туура, жооп туура. Эми бул жерде экинчи табышмакта бул жерде жандырмактары даяр эле экен, буларды окубай эле өтүп кетебиз. Андан тышкары көркөм стилдин бир түрү бул фразеологизмдер. Фразеологизмдер сөздүн көркөмдүүлүгүн билдирген сүйлөмдөр болуп эсептелинет. Фразеологизмдер бул түз мааниде берилбейт. Кандайдыр бир ойду башкача бир жакындаткан мааниде берилген сөздөр, сүйлөмдөр, учкул сөздөр. Узун кулак, мынакей биринчи фразеологизмди карагыла. Узун кулак. Бул адамдын кулагы узун болбойт, Бунун мааниси кандай түшүнөбүз? Узун кулак дегенди. Бул биринчи сүрөттөн маанини кандай түшүнөбүз балдар? Кандай образды берип атат бул узун кулак? Адамдын узун кулагы болобу? Кандай деп ойлойсуңар? Ким жооп берет? Фразеологизм, узун кулак. Так, анда мен түшүндүрүп коеюн. Узун кулак деген это человек, который очень много слушает, прислушивается, да? И что? Он все знает. Прежде всего, он очень быстро усваивает, улавливает, да? И, то есть, иначе говоря, он подслушивает, знает все. Кийинки фразеологизм. Ортосунан кара мышык өттү. Карагыла, бул жерде ортосунан кара мышык өттү. Бунун мааниси кандай болот? Кошка, между ними пробежала кошка деген орусчага которгондо фразеологизм бар. Бунун мааниси кандай? То есть они поссорились, наверное, да? Мурдунан байлап алуу. Водить за нос деген. За нос тянет эмес, водить за нос. Это фразеологизм. Водить за нос. Бунун маанисин кандай түшүнөсүңөр? Разве можно человека водить за нос? Кандай түшүнөбүз? Как вы понимаете? Водить за нос, мурдунан байлап алуу. Илья Алексеев. Это переносный смысл, правильно. Ну а в прямом смысле, как вы? Обманывать вроде, да? Обманывать, да? Правильно. Жакшы. Бермет. Анда кийинкиге өтөбүз. Мына бул жерде дагы фразеологизмдер берилип атат. Силерге жакшы көрүнүп атабы, балдар? Мен окуп коеюн. Колу ачык. Колу ачык дегенди кандай түшүнөбүз? Бул дагы фразеологизмге кирип кетет. Колу ачык. То есть щедрый маанисинде, түшүнбөй жатсаңар. Это щедрый человек. Көзү каныккан. Көзү каныккан. То есть человек дальновидный, он уже знает свое дело деген ошондой мааниде. Буту үзүлгөнчө чуркоо. Буту үзүлгөнчө чуркоо. То есть если орусчага которсок,
Бегать пока бегал, пока не оторвались ноги, да? Вот так невозможно бегать. Бирок бул дагы фразеологизм болуп кетет. Карышкырга кой кайтаруу. Бул фразеологизм дагы орусчага которсок болот. Дать пасти волку. Дать пасти баранок волку. Карышкыр кой кайтара алабы? Жок. Бул дагы это тоже передается в переносном смысле. Мурдунан жетелөө биз алдык. Мурдуна суу жетүү. Беш өрдөгүн учуруу. Это тоже в смысле врать. Көз ачып жумганча. То есть пока открыл и пока я открыл и закрыл глаза. То есть в один миг деген мааниде. Төөнү бучкакка капкандай деген ушундай бир фразеологизмдер колдонулат экен, көркөм стилге кирип кетет экен. Андан тышкары көркөм стилге кирген бир түрү бул жомоктор экен. Ар кандай жомоктор, накыл сөздөр дагы фразеологизмдерге, стилдерге, көркөм стилге кирип кетет экен. Мен адашып кеттим, балдар. Андан тышкары дагы бир көркөм стилге кирген бир бөлүк бул жаңылмачтар. Жаңылмач дегенди билесиңер, скороговорки. Багыш бадалды аралады, багыштын артынан бала бадалды аралап баралабак. Асмандагы ак булут асманда туруп карарып барып, мөндүрүн төктү уруп, жаңгырын төктү куюп деген фразеологизм экен, балдар. Демек, эми балдар биз силер менен көркөм стиль боюнча сөз кылдык. Көркөм стилге кайсы түрлөр кирерин билдик. Ал поэмалар көркөм стилди колдонгондо поэмаларда, романдарда, повесттерде, ырларда, макал лакаптарда, жаңылмачтар, фразеологизмдерде ошолордун баары көркөм стилге кирип кетет экен. Демек бир образды ачуу үчүн кандайдыр бир адамдын образын ачып, кандайдыр бир сөздүн көркөмдүгүн же жаратылыштын кооздугун көрсөткөндө колдонулат экен. Көркөм чыгармаларда, жалаң гана көркөм чыгармаларда колдонулат. Азыркы тапшырма, балдар, китебиңерди ачып, 30-бетти ачкыла. Китебиңердин 30-бетинде Кызыл алма деген текст берилген. 21-көнүгү. 21-көнүгүдө Кызыл алма деген текст берилген. Балдар, мен дайым кайталап айтам, сабак башталганда дептериңер, китебиңер, калем сабыңар жаныңарда болсун. Себеби биз тапшырмаларды аткарабыз, ошол тапшырма боюнча мен силерге бааларды коем. Суроолорго жооп бересиңер, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Ошондуктан даяр болуп отуруп тургула. Анда барыңар китепти карагыла, текстти окуйбуз. Текстти окуйбуз, балдар. Анара жалгыз аяк жол менен улам бир бакка чуркап баратканын көрүп, Исабеков кызын чакырды. Сен кайда? Бакка, алмага чыгайынчы. Бир аздан кийин Анара жүгүрүп келип, атасын мойнунан кучактады да, колуна чоң кызыл алманы кармап келди. Алма таап алдыңбы? Ооба, жалбырактын арасына бекинип алыптыр. Мен карап турсам, тим эле фонардай болуп күйүп туруптур. Бул эң акыркы, эң таттуу алма. Бүт бак ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, кооз жытычы жыты. Тим эле күндөй. Ооба, кооз экен. Бул кышкы апорт тура. Жайы менен бул алма сени күткөн да. Ошол үчүн башкалардан бекинип калган. Мына, эми сен таап алдың. Бул алманы ким жесе,
ошол бактылуу болот. Атасы алманы сүртүп тазалады да кызына сунду. Ме, же кой. Билесиңби, ата, мен бакка укмуштай чыгам. Алма бактар чоң, бийик, бутактары жоон, чыкканга эң сонун. А тиги өрүкчү жаман, тикендери майда, бутактары эң көп. Сен жакшы бактарга чыккын, деп атасы аргасыздан күлдү. Мен ушул жерден токтотом балдар, себеби калган текстти өзүңөр окуп аласыңар. Эми балдар, текстти аябай кунт коюп туура угушуңар керек эле. Болбосо китебиңер жаныңарда турсун. Бул текст боюнча иш жүргүзөбүз. Азыр менде мындай суроо болуп атат балдар. Бул кызыл алма кимдин чыгармасы? Эң биринчи суроо, кызыл алма кайсы жазуучунун чыгармасы? Туура, Нуркыз, Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма деген чыгармасынан үзүндү. Бул жерде кичинекей кыз алма бакка барып, кызыл алманы таап, үзүп атасына алып келген. Эми тапшырма мындай балдар. Текстти окугула. Ал стилдин кайсы түрүнө кирерин аныктагыла. Бул кызыл алма тексти стилдин кайсы түрүнө кирет? Биз бүгүнкү кайсы теманы өтүп атабыз балдар? Көркөм стиль. Демек, текст көркөм стилге кирет экен, стилдин көркөм стилине. Демек, балдар, жакшы. Азыр китебиңер жаныңарда турсун. Эми ушул текст боюнча азыр иш жүргүзөбүз. Кийинки тапшырмабыз мына карагыла, мол кыз ошол алманы табып кетип атканы. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Кызыл алма деген көркөм тасма тартылган. Ошол жердеги кыздын образын көрсөткөн, кыздын ролун ойногон мына кичинекей кыз алманы табып кетип атканы. Мынакей кызыл алма. Ошондой бактын ичинде бир гана кызыл алма болгон экен. Бул Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма деген чыгармасынан. Эми бул жерде силерге түшүнүксүз жаңы сөздөр бар балдар. Жалгыз аяк жол, могул жерде туура эмес болуп калыптыр. Тропинка, тикендери, его колючки, аргасыздан күлдү, поневоле, түшө берип жерден, приспуски, илгери умтулду, рванулся, дагы кетенчиктеп теңселе берди, и снова его заметало. Бул жаңы сөздөрүбүз, тексттен алынган сөздөр. Эми тапшырма мындай балдар, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Бул жердеги берилген сүйлөмдөр тексттен алынган, астында колдонулуучу сөздөр берилген. Эми текстти биринчи сөздү окуйбуз дагы, биринчи сүйлөмгө кайсы сөз айкаштык коебуз, толук сүйлөм болот. Тапшырма, бир сыйра окугула, кайсы сөздөр коюлат, мага жазып, кайсы сөз айкаштардын дал келерин жазып койгула балдар. Туура жоопту. Китебиңерди ачып, карап турушуңар керек эле. Мен карап турсам. Туура, Аяна, азаматсың. Туура, Нуркыз. Экинчи сүйлөмдү карайбыз. Экинчи сүйлөм. Экинчи сүйлөм. Бу бүт бак ичинде башка бир да алма жок экен. Туура, Аяна, азаматсыңар. Туура. Так. Үчүнчү сүйлөм. Ошол үчүн. Илья, азамат. Так, балдар. Эми тапшырма мындай, биздин убактыбыз аз калып атат. Ушул тапшырманы көчүрүп жазып алгыла, жетишесиңерби, жетишпейсиңерби? Эгер жетишпейсиңер, атасы жайы менен сүртүп. Туура.
тапшырманы үйдө бүтүрөсүңөр. Үйгө тапшырма кийинки жазып алгыла. Бул тапшырманы бүтүрөсүңөр. Андан кийинки тапшырма балдар, мынакей бул билип алгыла. Бул да китебиңерде бар. Айлардын аталышы кыргызча аяк ууна сентябрь, 9-дун айы октябрь, 7-нин айы ноябрь, 5-тин айы декабрь, 3-тün айы январь, 1-дин айы февраль, жалган куран март, чын куран апрель, бугуу май, кулжа июнь, теке июль, баш ууна август. Үйгө тапшырма 22 көнүгү 31 бет табышмактардын жандырмагын тапкыла. Демек берилген ал жерде 5